Самбо боюнча дүйнө кубогунда Азат Аманбеков алтын медалдын ээси болду. Москва шаарында өткөн мелдештен келген спортчуга жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын буйругу менен дагы медаль тапшырылды. Эске салсак, 24-27 март күндөрү самбо боюнча Харлампиевдин мемориалы дүйнөлүк кубок өткөн. Ага департаменттин 4 балбаны 64 килограмм салмакта Фархат Абжалиев, 58 салмак категориясында Нурсултан Уланов менен Азат Аманбеков жана 71 килограмм салмакта Кулбай Мусакулов катышкан. Алардын ичинен Азат Аманбеков алтын медальга ээ болгон. Ал эки беттеште жеңишке жетип, финалда спорттун чебери, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону армениялык Григорий Михтарянды жеңген. Ал эми Кыргызстандын курама командасы 3 күмүш, 5 коло медаль алып, командалык эсепте 3-чү орунга ээ болду. Самбо деген бул өтө туруктуулукту, чыдамкөйлүктү, намыскөйлүктү, уруктун күчтүүлүгүн талап кылган спорттун түрү. Мына биздин катардагы жоокерибиз бүт ушул сапаттарды көрсөтө алды, ийгиликке жетти. Ушул ийгилиги менен ал Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу тутумунун кайтаруу жана көзөт департаментинин аброюн дүйнөлүк спорттун алдында жогорку деңгээлге көтөрө алды. Эң азамат